Сотторду ротация кылып башка аймакта дагы иштетип көрүү тажрыйбасы бул дүйнө жүзүндө кеңири тараган практика. Мындай орун алмаштыруу биринчиден соттордун кесипкөйлүгүн сынайт. Өз ишин мыкты билгендер башка жерден дагы мыкты иштейт. Экинчи бир жагынан судьялардын тажрыйбасын байытат. Жыйынтыгында мыйзамды урматтап, сот адилеттигине салымын кошо турган тартип кыргыз жергесинде дагы жакшы жемишин берет деп айтылууда. Бул бир орунда көпкө чейин иштөө конфликттердин калышына алып келиши мүмкүн. Анткени кошуна колоң артырасыз барганда, дос жара артырасыз, ошол маселелер болгондо баягы кыргызда сөз бар эмеспи? Ыймандуу бийде тууган жок, ыймансыз бийде тууган көп деп. Ошол сыяктуу калыс чечим чыгарууга көп тоскоолдуктар жаратышы мүмкүн. Судья Жаналы Батырбеков жакында Ош облусунан Бишкекке которулуп келип иштеп жатат. Ротациядан улам үй бүлөсүнүн жашоо шартын жаңы шаарга ыңгайлаштырган өзгөчөлүгү гана болбосо, негизги милдети мыйзамга кызмат кылуу деп бекемдейт. Азыр өлкө жетекчилиги сот адилеттигине чоң маани берип жатат. Себеби бул маселеде бир гана адам укугу, мыйзамдуулуктун сакталышы гана эмес, экономиканын өнүгүшү, мамлекетке болгон инвестордун мамилеси, ишеничи жатат дейт. Биздин мына сот бийлигинен бизге келип аткан инвесторлордун бардыгы сот бийлигинен зависит этет. Ошол сот бийлигине карап, ошол алардын да инвесторлордун дагы укуктары, кызыкчылыктары сакталабы деген суроолор пайда болот. Ошол биринчи кезекте ошол сот бийлиги кандай, көз карандасызбы, адилеттүү чечимдер чыгарабы деген маселелер коюлат. Ошонун негизинде биздин максат судьялар катары биз ушул Кыргыз Республикасынын өнүгүп алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошулушуна өз салымыбызды кошууга милдеттүүбүз. Өлкөнүн акыйкатчы институтуна былтыр адилеттик издеген жарандардан сот отурумуна катышып калыс болуп бергиле деген 1950 арыз түшкөн. Анын 1600-үнө катышып тиешелүү бүтүмдөрүн чыгарышкан. Сот процесстерине карата мындай миңден ашык кайрылуу бар болуп жатканы бул тармакта көйгөй бар экендигинин айкын далили. Балким ротациядан улам судьялар алмашып, мыйзамды урматтаган мамиле жакшырып иштей баштаса, сот адилеттиги камсыз алышына эле салым болот деп бекемдешет. Бул негизи бул практиканы улантыш керек. Бул жакшы практика. Бардык мамлекет кызматкерлер негизде эл үчүн кызмат кылабыз деп барат да. Ал үчүн эл үчүн монун ал республиканын кайсы аймагында болсо да кызмат кылганга даяр болсо, мында жүзү жарык болот да. Бирок эл арасында соттордун ишмердүүлүгүнө нааразы болгон тараптар да карбын. Эгерде сот процессин алып барып жаткан учурда мыйзамды бузуп же тараптардын бирине орой мамиле кылып, калыстыктан тая турган болсо, соттун адилеттигинен күмөн санагандар тартип комиссиясына кайрылышса болот. Албетте, эгерде ошол соттор судьялардын үстүнөн түшкөн кайрылууда көрсөтүлгөн жагдайлар аныкталып калса, дисциплинардык жоопкерчиликке албетте соттор тартылат. Ал түрлөрү болуп, биринчи жана эскертүү, анан сөгүш жарыялоо, ошондой эле кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу жөнүндө чечимдер кабыл алынат. Белгилей кетчү нерсе өлкөдө соттордун көз карандысыздыгы мыйзам менен корголгон. Мындан улам судьянын чыгарган соттук актысына карата даттануу болсо, ал маселени тартип комиссиясы карай албайт. Комиссия бир гана судьянын жүрүм турумунда же кызматтык этикасында орой, адам укугуна шек келтирген жагдайлар катталган болсо, ошону гана териштирет. Адам деген адам да баягы байланыштар түзүлүп, коррупциялык схемалар түзүлүп кетет. Ошолорду түзүлбөш үчүн ротация кылып туруш керек, алмаштырып. Азыр мына жана 30 жылда аябай сот системасынын жаман болуп кеткен бир себеби адвокаттар жөн гана ортомчу болуп туруп, баары бирин-бири тааныйт, шаар кичинекей, бирин-бири тааныйт дагы сүйлөшүп алып туруп, жана иштердин баардыгы мыйзамдуу эмес, бирөөдүн кызыкчылыгына чечип койгон убактар көп болбодубу? Ротациянын эң негизги бир максаты ушул. Баягы жаңы жерде, жаңы эл менен калыс мыйзамдуу иштөөгө баягы шарт түзүлсүн деген. Адистердин айтымында ротациянын дагы бир жакшы жагы, ар дайым борбордо жүргөндөр аймактарга барса, элдин жөнөкөй турмушуна аралашып, жагдайды көбүрөөк билет. Аймактагылар болсо борбордон бай тажрыйба топтоп, өзүн ар тараптан өнүктүргөнгө, билимин дагы тереңдеткенге кеңири мүмкүнчүлүктөрдү табат. Эгерде чын эле профессионал болсоң, анда башка регионго барып иштеп кел. Анан кийин ошол эки жакты тең ротировать эткен да бир жакшы жери ошол көп эле ошол бизде түндүк түштүк деген бир маселебиз бар. Ошону дагы мындай жоюуга да алып келет. Элдер бири-бирине көнүп, менталитетине үйрөнүп, жакшы сабактарын алып, жаман нерселерди жоготуп, ушундай бир жакшы бир натыйжа берет го дейм да. Президенттин айтымында орун алмаштырып которуу менен иштетүү саясаты бул адистер үчүн турмуштагы сыноо гана эмес, учурдун эң маанилүү талабы да болуп турат.
Соттор 100% ротация болушат. Ал эми прокуратурада 1 айдан бери жүрүп жатат. Башка тармактарда дагы болот. Ушул жылдын аягына чейин бир топ тармактарда ротация бүтөт. Гүлкайыр Алиева Бишкек шаардык сотуна Ысык Көл облустук сотунун судьясы кызматынан которулуп келди. Иш ордун которгон судьялардын бардыгына бийлик ыңгайлуу жашоо шартын түзүп, кем карчын жоюп туруп, бир гана мыйзамды урматтаган адилеттикти камсыз кылып бергиле деп жатат. Буга чейин деле сот тумун реформалоо жөнүндө көп бир топ аракеттер жүргүзүлүп келген. Бирок могу кийинки акыркы жылдардагы жүргүзүлүп аткан иш-чаралардын бардыгы өзүнчө бир чоң бурулуш жасаган реформалар болуп атат деп ойлойм. Мына алыс кетпей эле бул ротациядагы мурда ротация 1-2 мындай көп билинбесе, азыркы учурда мындай уңгусу менен түп тамырынан бери көрүнүктүү реформа жүргүзүлүп атат деп ойлойм. Оштон Талас облусуна которулуп барган Алмазбек Абдылдаев судья качан жана кайсы аймакта иштебесин, анын алдындагы бир гана милдети калыс пикирди карманып, мыйзамга таянуу менен соттун адилеттигин камсыз кылып берүү деп экемдейт. Кайсыл жерге барып иштей турган болсок эле бизге белгиленген укуктук ченемдер, нормалар ошонун алкагында иштейбиз. Өзүнүн районунда иштеп калгандар болгон, өзүнүн областында иштеп калган болгон. Өзүнүн областында иштеп калгандар анчалык кыйынчылык туудурбашы мүмкүн. Өзүнүн районунда иштеп калгандар кыйынчылык туудуруп коюшу мүмкүн. Ал сот үчүн да себеби дегенде ар элдин өзүнүн менталитети, жүрүм туруму болот экен. Прежде чем начать работу по ротации, мы получили согласие всех судей. Биз алгач албетте соттордун макулдугун алдык. Соттор өздөрүнө жашаган жерди издебей бир гана иши менен алек болуусуна шарт түзүлдү. Ротация биринчи кезекте кайсы бир региондун тургуну ошол жерде иштебеш керек деген принципти кармоо менен жасалды. Алар өзүнүн ийгиликтерин, жөндөмүн башка аймактарда көрсөтүшү керек. Ротацияга жол ачкан президенттин жарлыгынын башкы максаты кол ирисине тартып кете турган кызыкчылыктардын кагылышына жол бербөө жана өнүгүүнүн душманы болгон коррупциялык тобокелдиктерди болтурбоо болуп жатат. Анткени укук менен мыйзамды сыйлап, урматтаган жерде гана өнүгүүгө жол ачылат. Мыйзамдан мурун ушул кайсы жерде жашап атасың, кандай киши менен кандай мамиледесиң, ушул биринчи планга чыгып кетип атат да. Тууганчылык, жердешчилик, анан бир уруктан ошол факторлор биринчи орунга чыгып кетип атат. Ошон үчүн деген ошол соттор өзлөрүнүн жумушун профессионалдуу аткарганга ошол ротация бизге керек. Президенттин жарлыгы чыккандан кийин өлкө боюнча 312 ФИМИда өкүл ротацияланды. Анын алдында жогорку соттун төрагасынын буйругу менен атайын комиссия түзүлүп, ар бир судья боюнча талдоо жүргүзүлгөн. Жергиликтүү бийлик алардын турак жай маселесин толук чечип берген. Тариел Чуңгулов, Азамат Кыдыр Токтоев, Чыңгыз Жумагулов, Жума Кайрык.